Саламатсызбы Садыр мырза, Вести KG сайты Гүлзат Иманова. Сиз жакында эле ушу жерлерди трансформация кылуу боюнча мыйзамга кол койдуңуз. Бул мыйзамды Кыргызстан боюнча миңдеген үй бүлөлөр күтүп жатканын билебиз. Учурда жободо иштелип жатат. Бирок белгилей кетчү жагдай, бул ишти ар бир райондогу замаким башында турган туруктуу комиссия карайт экен да. Бирок ал комиссия биз жанкечте эмеспиз, бизди прокуратура текшерет, бизге кийин кылмыш иши козголот деп комиссия чогултпай, атайын ишти жылдырбай келет экен да. Буга болсо мыйзам менен жол жоболордун ортосундагы карама-каршылык себеп. Ушул суроо, бул мыйзамдын жакынкы келечектеги тагдыры эмне болот? Бул акыркы 15-16 жылдан бери, 2005 жылдан бери жер басып алып, үй салып алгандар көп болчу бизде. Айрымдарыны баягы бар эле эмес, жарым-жартылай жалаң коррупциялык негизде берилген. Айыл өкмөттөр алып туруп жер бербеген, бирок мыйзамдуу укуктары жок, кызыл китептери жок, ушундай трансформация боло элек жерлерди бербеген, ушундай жерлер көп болчу. Биз анын баарын иретке келтирдик. Трансформация мыйзамына кол коюп бердик. Азыр алар кызыл китептерин алып башташкан. Аягына толук чыга элек болсо керек, бирок аягына чыгарылат анын баары. Анан эми трансформацияны, мындан аркы трансформацияны 50 гектарга чейин биз жергиликтүү бийликке, акимдерге бердик укукту. Алар эми өзлөрү трансформацияга чыгарат. Элдин проблемасын ошентип жерлерди өздөрү чечсин деп атабыз. Мурда бүт баарын централдашып Бишкекке алып алган экен. Анан кийин же трансформация маселесин чечпейт, маселени чечпейт. Же чечпей койбойт, ошентип 16 жылдан бери созулуп келген экен да. Ошонун баарын биз октябрда келгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин чечип бүттүк. Биринчи микрофон. 24 KG Жазгүл Масалиева. Мен буга чейин берген жоопторуңузга тактоо суроолорум бар эле. Чегара боюнча айттыңыз, чегарада окуяга 6 ай болду. Эмне үчүн Кыргызстан Тажикстандын аскердик агрессиясын жарыялаган жок? Сиздин Душанбеге болгон сапарыңыздын жана Рахмон менен бир нече саат сүйлөшүүңүздүн жыйынтыгы эмне болду? Эмне макулдашууга жетиштиңиз? Андан сырткары дагы азыр чегарадагы 3 проблемалуу участок боюнча айтып кеттиңиз. Ошол участокторду чечүүнүн жолдор иштелип чыкты. Анан чегарада мындан ары ок атылбайбы? Эл эмнени күтүп, кандай шартта жашаш керек? Анан сырткары азыр Баткенди кайра калыбына келтирүү боюнча чыгымдар, акча, топтолгон акчалар боюнча маалымат берилип жатат. Ошол акчаларда мисалы үчүн максатка арканы куруш үчүн 1 миллион 700 миң сом топтоптур. Ар жагын билесиз, Тажикстан менен ачык турган айылга ошол арканы ушунча акча сарптоо зарыл беле, башка чыгымдар боюнча да суроо көп. Анан дагы экинчи суроом, сиз дайыма айтып келесиз, азыр да айттыңыз, эч бир партияны колдобойм, мурдагы бийликтин катасын кайталабайм деп. Мурдагы бийликтин бир катасы, анын үй бүлөсү болчу. Азыр эле жубайыңыздын кайрымдуулугу боюнча айттыңыз. Анан биз билебиз, сиз бир нече жыл түрмөдө отурдуңуз, аялыңыз өзү үй бүлөнү карап келди. Анан азыр Үмүт булагы деген фонд түзгөн. Ал фонддун бюджети каяктан түзүлүп жатат. Андан сырткары уулуңуз Рустамдын Эл үмүтү деген партияны колдоп жаткан жөнүндө айтылып жатат. Деги эле ушул үй бүлөңүздүн, бир туугандарыңыздын саясатка аралашышына кандай карайсыз? Тажикстан боюнча сүйлөшүүлөр уланып атат. Чегара боюнча 3 маселе боюнча ошо сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен жана дагы айттым, азыр дагы кайталап коеюн. Бир маселе боюнча мен жана Мадумаровдун кол коюп берген протоколу, бул боюнча биз макул эмеспиз, анткени бул мыйзамсыз, аны эч ким укук берген эмес деген маселеде мен турамын, позицияда турамын. Анан аркы Лейлек менен Баткендеки талаш жер боюнча биз 91-жылкы карта менен, анан 91-жылкы Алматыда, 94-жылы Москвада кабыл алынган декларациялар менен гана чечебиз деген позицияда турабыз. Ошол бизде акыркы мыйзамдуу документ ошол. Алардын 24-жылкы карта менен чечели деп аткан сунушуна биз макул болбой элем мен. Анткени 24-жылы алар дагы биз дагы как Кыргыз СССР, Тажик СССР катары жок болчубуз. Алар Өзбекстандын составында болчу, биз Россиянын составында болчубуз. Алар 29-жылы бөлүнүп чыгып атат, өзүнчө мамлекет болуп, биз 36-жылы бөлүнүп чыгып атабыз. Ошондуктан 24-жылкы карта бул эки мамлекеттин ортосундагы мыйзамсыз десек болот. Ошон үчүн биз азыр эми сүйлөшүүлөр жол менен, мен дагы бир жолу кайталап коеюн, эки тараптуу кызыкчылыкты эске алып туруп, анан кийин биз чечишебиз. Акыркы чекитти ошондо коебуз. Үй бүлө боюнча менин үй бүлө бир туугандарым саясатка аралашпайт. Аралаштырбаймын.
Үмүт булагы боюнча бул 2010 жылы эле ачылган Үмүт фонд болчу, бул элге кайрымдуулук кылган. Ага чейин ушул мындай бир кандай десем активдүү болбосо дагы аз-аздан иштеп келген фонд болчу. Анан былтыртан бери мен берип, өзүм уруксат берип, ушул фонд аркылуу баягындай бизнесмендерден, ушундай спонсорлордон өзлөрүнүн сунушу менен мына жардам берели дегендердин анда мына бияка сал деп туруп, ошол жака салдырып, анан жетим жесирлерге, ушундай жанагындай дарыланып келчү адамдарга жардам берип келе жатышат. Ал эми Эл үмүтү деген партия деп атасыз, ал жерде ошол эч кандай аралашы жок. Баягы Дастан Бекешев айтып чыккандан кийин эле сиздин балаңызга депутаттар барып жолугуп атыптыр, саясатчылар жолугуп атыптыр дегенде эле мен сурагам. Да эми баягы биздин менталитет кандай? Бийликте турган адамдын жакындарына, бала чакасына келе беришет да. Анан мен ушул партияга барайынчы, анан мени колдоп койчу, анан же болбосо сен башына турбайсыңбы деген дагы сунуштар болгон экен. Эч кандай партиянын башына турбайсың деп мен тыюу салганмын. Эч бир партияга да иштебеген, саясатка да аралашпагыла деп. Аралашпайт. Аралашса айткыла, пожалуйста. Мен кайрат ордуна коюп, жолго салып койгондой болайын. Кайталанабы? Чек арадагы окуя кайталанбайбы? Аны эч ким кепилдик бере албайт да. Биз качан делимитация, демаркацияны бүтүп, тумбаларды орнотуп, ратификациядан өткөрүп, макулдашкандан кийин мен сиздерге айталам, кайталанбайт депчи. Анан эртең биздики чек арабыз аныктала элек. Мына кечээ күнү эле ошол 4 көчөгө, могу жана биз ары илейлек өтүп аткан 275 метр жерге бетононишалкаларын алып келип 2 КАМАЗ көпүрө курабыз, анан баланча курулуш курабыз деген экен. Биз курдурган жокпуз. Токтогула, биринчи бүтсүн делимитация, демаркация, андан кийин курасыңар деп. Андан кийин анан куралы 2 тарап тең. Биринчи бүтүшүп алалы, аныктап алалы чек араларыбызды деп. Өткөндө мынакей ошол 29 апрелден кийин да жайдын күнү ок атышуулар болуп кетти. Бирок тилекке Кудай жалгап бир мындай өлүм житим болгон жок. Кайра токтотуп, мындай токтотуп калдык да. Эми асманга ок атуулар болду, 2 тараптан ушундай бир участокты тазалай коебуз деп келишкен экен, а жерге киргизген жокпуз. Мындай окуялар тетиги 2014 жылдан бери эле атышуу окуялары кайталанып келатпайбы. Анан мен кантип азыр кепилдик берем? Делимитация, демаркация бүтпөй турса.